Чүйдө бетонду сүзгөн автоунаанын таш талканы чыгып 3 адам каза болду. Ысык Ата районунун Бишкек-Нарын Торугар Тунал жолунун 50-чакырымында болгон жол кырсыктан 3 адам каза болгон. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу жолдун ортосундагы бетон тосмону сүзгөн. Кырсыктын кесепетинен 3 адам жеринде каза болуп, дагы 3-өө жабыркаган учурда каза болгондордун жана жабыркагандардын ким экени такталууда. Жеринде Токмок шаардык номер 21 Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлчүлүгүнүн 4 куткаруучусу тартылып, жабыркаган адамдарды унаадан чыгарып, тез жардам кызматына өткөрүп берген. Ал эми каза болгондордун куткаруучулар келгенге чейин тез жардам кызматы алып кеткен. Бишкекте 25 жаштагы жигит 14 жаштагы кызды зордуктады. Бишкек шаарында 25 жаштагы бала 14 жаштагы кызды зордуктаган. 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчү ишти созуп жатат. Бул тууралуу Кактус медиа сайты күч түзүмдөрүнө таянуу менен билдирди. Алардын айтымында Бишкек шаарынын тургундары милицияга арыз менен кайрылып, алар 14 жаштагы кызын Чүй облусунун 25 жаштагы тургуну зордуктаганын билдиришкен. Башында полиция жабырлануучуну экспертизага жиберген эмес. Үй бүлөлүк досторунун кийин гана тергөөчү экспертизага дайындалган деп булактарга таянышкан. Алар белгилешкендей, милиция жабырлануучунун ата-энесине чалып, кызынын зордукталганын баарына билинет жана бул бүтүндөй үй бүлө үчүн уят деп кысым көрсөтүүдө. Кээ бир маалыматтарга караганда, жигит бир нече жылдан бери кыз менен сексуалдык мамилелерди жасап келген. Белгилүү болгондой, шектүү азырынча кармала элек жакын туугандары сексуалдык зомбулукка кабылганын билип, милицияга арыз жазышкан. Кыз коомчулуктун сөзүнөн коркуп өз жанын кыюуга аракет кылган. Садыр Жапаров: кумтөрдү элге иштетип, чегара маселесин чечип жатам. Бүгүн 21 августта президент Садыр Жапаров Ысык Көл облусуна барды. Ал Каракол шаарындагы аянтта эл менен жолукту. Жолугушууда шайлоо алдында берген убадаларын президенттин 1-мөөнөтү ишке ашаарын айтты. Силердин ишенимиңерди 1-мөөнөттө толук актап кеткенге аракет кылам. Менин максатым кумтөр сыяктуу элдин байлыгы болгон кен байлыктарды элге иштетүү болчу. Анын ишке ашырдым десем жаңылышпаймын. Андан кийин чегара маселесин чечүү. Өзбек туугандар менен 99% чечип алдык. Бир гана маселе тажик туугандар менен турат. Аны да жакынкы арада чечебиз деп ойлойм. Үчүнчү тилегим Кыргызстанды сырткы карызынан кутултуу. Жапаров Түп районундагы салкын ишканасы ачкан 200 орундуу фабрикага да барып, жергиликтүү тургундар менен жолукту. Президент Жапаров Караколдо кыргыздын чыгаан инсандарынын эстеликтерине гүл коюп, Куран багыштады. Жапаров бүгүн 21 августта Каракол шаарында өлкөнүн чыгаан инсандары, белгилүү окумуштуу лингвист, түрколог Хусейин Карасаевдин, мамлекеттик ишмер жана агартуучу Касым Тыныстановдун жана көрүнүктүү ишмер Жусуп Абдрахмановдун эстелигине гүл койду. Бул тууралуу президенттин администрациясынан маалымдашты. Маалыматка ылайык, мамлекет башчы ошондой эле Хусейин Карасаевдин музей мемориал комплексине барып, анын жакын туугандары менен окумуштууну эскерип, Куран окуду. Мамлекет башчысы музейдин ичин көрүү учурунда Хусейин Карасаевдин лингвистикалык эмгектери бүгүнкү күнгө чейин илимий жана практикалык мааниге ээ экенин, анын кыргыз тилин өнүктүрүү үчүн эбегейсиз эмгек кылганын өзгөчө белгиледи. Афганистандын эң атактуу поп жылдызы өлкөдөн чыгып кеткени маалымдалды. Афганистандын эң атактуу поп жылдызы Ариана Саид өзүнүн Instagram баракчасына сүрөтүн жарыялап, өлкөдөн качып кеткенин маалымдаганын Барометр билдирет. Бир нече жылдан бери Ариана анын тышкы келбети жана музыкасы афган маданиятына дал келбейт деп коркутууларга кабылып келген. Саид өзүнүн Instagram аккаунтуна Афганистандан эвакуацияланган бир катар адамдар менен АКШнын аскер учагында отурганы тууралуу сүрөт бөлүшүп, анын амандыгын тилеген күйөрмандарына ыраазычылык билдирген.